Başlayalım mı? 1, 2, 3, git. Madara baş болуп жаман кыйынсың го сеники. Канча отуп кетти дагы эле отот болсого. 30 дейсиңби? Тармалга болор аябай катты экен. Ой, Madara baş булар жумшарт болсо болот да. Мадраш деңизчи, вообще нефтем аттарды эле кое берсе, эй. Madara baş деген жакшы да. Мен деле Madara baş болчумун. Madara baş деген высший да. Madara baş. Кандай деп ойлойсуң? Мооларды азыр боёктордун кетирип, өзүбүздүн боёкторду, анан жыттарды берип, сонун сагыстар жасабайлыбы? Чын эле? Биз эмне сагыз жасайбызбы? Ооба. Madara baş, кандай деп ойлойсуң? Ал үчүн бизге кандай кошулмалар керек? Албетте шекер. Жыт берүүчү, Дам берүүчү. дам берүүчү, түз чыгаруучу, ошол кошумчалар окшойт. Туура. Андан тышкары бизге бал керек, лимон кислотасы, шекер пудрасы, түз берүүчү боёк, ашка кошулуучу. Андан тышкары мондай даам берүүчү мята момпо суyu керек. А момпо суюн кошпосом эмне болот? Ай, Madara baş, оозуңа мындай жагымдуу жыт чыгып турушун каалайсыңбы? Ооба. Ошол үчүн могул мята момпо суyu кошулат. А могу идиштеги сагыздар эмне кереги бар? Анын ичине үстүнө биз кайнак суудан кошобуз. Кайнак суудан кошкондо бул өз касиетин жоготуп, бир жытсыз, даамсыз массага айланат. Сагыздан сагыз жасап, күлкүлүү экен, бирок бул жериңиз окшошпогон окшойт. Кызык эле. Ай, угулуп атат, мен эмне жаман деп атасың? Ал үчүн бизге мондай идиш керек болот. Катар менен аралашмаларды кошо беребиз. Мен анда шекер пудрасын кошоюн, Макул. Канча кошом? 5-6 кашык кошо бер. Мен болсо бал кошоюн. Балдан 2 кашык салабыз. Бал даяр. Андан соң лимон кислотасынан салабыз. 1 кашык жетиштүү. Бир жарым кашык болду. Андан соң глицерин кошобуз. Тармаке, негизи глицерин баардык нерсеге кошулат, Биз тиш жуучу пастага да кошконбуз, антисептик жасаганда да кошконбуз. Тамак ашка зыян эмеспи? Жок. Глицерин деген латын тилинен которгондо таттуу дегенди эле билдирет. Негизи глицеринди көбүнчө кондитерлер колдонот. Ай, ошондо глицерин аябай керектүү нерсе турбайбы, Туп-туура. Мындан соң Madara baş. Боёкту кошобуз. Түсү көк экен, Андан соң биз мята момпо суюн майдалайбыз. Биздики майдаланган. Кошобуз. Мунун баарын аралаштырабыз. Кел сен аралаштыра бер. Сен мастерсиң да аралаштырганда. Ооба, мен деги мастермин да. Азаматсың. Мына, көрдүңбү, бат эле аралашып кетти. Андан соң бизге алчанын кыямы керек болот. Кыям каяктан табабыз? Ой, бизде баары даярда. Эч капаланба. Мындан кошобуз. Көп эмеспи? Жок. Даамдуу жана пайдалуу болсун. Баары эле аралаштыбы? Ооба. Андан соң бул массаны алабыз дагы текшеребиз. Көрдүңбү? Кичине эзиле баштаптыр. Кандай дейсиң?
Мадырабаш, монда манты жасап жебейлиби? Манты? Мен тура эле уктум го. Ушу элестетсиз, ушу сагыстан манты жасап атабыз. Мына достор, биз ушундай бир массага айлантып алдык. Эми ушуну башкача даам берип, башкача түс берип, жаңы сагыз жасайбыз. Эми достор, муну биз микротолкундуу мештин ичине салабыз. Жана 2 мүнөткө коёбуз. Эми достор, биз пленканы салып алабыз. Пленканы алып чык. Анын үстүнө пудраны сеп. Сахар пудрасын. Бул нерсе колубузга жабышпаш үчүн колдонулат. Дагы бир аз кошо түш. Камырдай кылып жаябыз. Кана, көрсөтчү. Канча ишти. Улам-улам шекер пудрасына аралаштырып, бийлейбиз. Жана бийлейбиз. Мынакей достор, биздин пайдалуу сагызыбыз даяр боло баштады. Эми камырдай кылып жаябыз. Мындан кийин достор, бизге бычак керек болот. Бычагыбыз даяр. Акырындан кесебиз. Көп бөлүкчөлөрдү. Мынакей достор, биздин пайдалуу кошулмалар менен жасалган, өз колубуз менен жасалган сагыздарыбыз даяр болуп калды. Булар берки сагыздарга караганда жумшагыраак. Даамдуу да болгон окшойт. Чайны бербейлиби Таргын беке? Мейли. Кеттик. Мощный. Сочный. Салам достор, биз бүгүн Сейтек мектебине келдик. Демек, бүгүнкү чыгарылышта биз сагыз жөнүндө суроо жооп жүргүзөбүз. Анда окуучулардан сурап көрөлү. Салам, сагызды эмне үчүн чайнайсың? Анткени өзүңдөй бир аз жуттанып калганда мындай жуттуураак кылыш үчүн деп ойлойм менин оюмча. Сагыздын пайдалуу жана зыяндуу жактары барбы? Ооба, бар. Зыяндуу жагы мындай сагызды көп чайнай берсең, жаман ооруларга алып келиши мүмкүн да. Салам, сагызды эмне үчүн чайнайсың? Мен сагызды тамакты сиңдириш үчүн чайнайм. Сагыздын пайда жана зыян жактары бар деп ойлойсуңбу? Ооба. Жаман жагы эгерде аны кубуздан жутуп алсак, анда биздин организмдерибизге жабышып калышы мүмкүн. А жакшы жагы ал тамакты сиңирет. Сагыздын пайдалуу жана зыяндуу жактары бар деп ойлойсуңбу? Ооба. Зыяндуу жагы ал биздин органыбызга жабышып, жаман ооруну алып келиши мүмкүн. Жакшы жактары, пайдалуу жактары эмнелер? Пайдалуу жактары жүрөгүн айланганда сагызды чайнасаң болот деп ойлойм. Мен болсо футболго барганда же тишимди жууба калганда ошол жерде жеп баштайм сагызды. Сагыздын пайдалуу жана зыяндуу жактары бар деп ойлойсуңбу?
ооба азыркы коронавирус маалында биз билбейбиз да сагызга эмне кошот экен. Ошол үчүн мен ушул жылында саргыз менин оюмча коронавирусту күчөтүш болуп калышы мүмкүн. Мен гөнүм айланып жатканда айланбаш үчүн чайнайм. Сагыздын пайдалуу жана зыяндуу жактары бар деп ойлойсуңбу? Пайдалуу жагы адам нерв болуп жатканда нервин кетириш үчүн сагызды чайнайт окшойт деп ойлойм. Ал эми зыяндуу жактары бар деп ойлойсуңбу? Бар. Аябай көп сагызды чайнай берсең тишиң оойт деп ойлойм. Менин оюм боюнча мен көңүлүм айланып жатканда чайнайм. Сагыздын пайдалуу жана зыяндуу жактары барбы? Пайдалуу жактары бар. Сенин көңүлүң айланып жатканда сагызды чайнасаң, анда сенин көңүлүң ачылат да. А зыяндуу жактары бар деп ойлойсуңбу? Ооба, бар. Аны көп чайнай берсе, ашказаныңа жаман болот да. Өзүмдү ажытты кетириш үчүн чайнайм. Сагыздын пайдалуу жана зыяндуу жактары барбы? Ооба, бар. Жакшы жагы эми оозуңдагы жытты кетирет, а жаман жагы эми жан балдарга жаман нерселер болушу мүмкүн деп ойлоном. Сагызды кээ бир күндө мындай тишим жуубай калганда чайнайм. Сагыздын пайдалуу жана зыяндуу жактары бар деп ойлойсуңбу? Ооба. Кайсылар? Пайдалуу жагы эмне? Бирок пайдасы жөнүндө мындай даам келтирет да, ошонусу мага жагат. А зыяндуу жактары кандай? Көп чайнасам жаагымды оорутуп берет да, бул жагым. Ошо. Анткени ал даамдуу, зыян жагы бар болсо керек. Эмнеге? Эгерде ашказаныңа кирип кетсе, там может какая-то болезнь быть. Анткени мага жагат, ал даамдуу. Зыян жагы бар, көп чайнаса болбойт сагызды. А пайдалуу жактары барбы? Жок. Анткени мага сагыз жагат. Сагыз пайдалуу жана зыяндуу жактары бар деп ойлойсуңбу? Ооба. Эгерде аны көп чайнаса, ашказан менен тиш көп ооруйт. Тармаге кандайсыз? Как раз келбедиңизби азыр? Оюн ойнойбуз да. Сүйүндүрүп айттың да эми. Кечке эле эксперимент жасай берип чарчап кеттим. Кана шартын түшүндүрө калчы. Эмне кылышым керек? Могу сагыздарды экинчиге түшсө, сиз утасыз. Ошон үчүн могу баардык сагыздарды аласыз, сиздики болот. Эгерде же биринчи же үчүнчүгө түшүп калса, анда сизге могу менен шыбайт. Бетимеби? Ооба. Аязда табып калат экенмин да, достор. Мейли анда баштайлы. Канча жолу ыргытышым керек? 3 жол. Же 5 жол болор. Артка турасыз, анан ыргытасыз. Кайсыга көбүрөөк түшсө, утасыз же утуласыз. Баарыбыз эле сагызды билебиз да. Аны алгачкылардан болуп 1848-жылы америкалык ишкер Джон Кертис ойлоп чыгарган. А бирок көпчүлүгүбүз эмне үчүн сагыз чайнап жатканыбызды деле билбейбиз. Достор, чынында эле эмне үчүн биз сагыз чайнайбыз деп ойлонуп көрдүңөр беле? Жок, ойлонбой эле койгула. Бунун жообун бүгүн мен айтып берем. Негизи сагызды тамактан кийин 20 мүнөт аралыгында чайноого болот. Сагыздын жардамы менен биз ооз коңдойбузду тазалайбыз. Ошондой эле ал тамакты сиңирүүгө жардам берет. Анан дагы сагыздын эң пайдалуу касиети болуп, оозду жагымсыз жыттан арылтуу. Достор, сагызды ач карын чайноого тыюу салынат. Анткени
ашказандын жарасын пайда кылат. Сагызды көп чайноодо тиштердин ткандарына күч келет. Ошондой эле ой жүгүртүүңөр начарлайт. Ошондуктан ооруга чалкпайын десеңер, жөндөн-жөн эле сагыз чайнай бербек элем. Сагызды жутуп алса эмне болот? Мен менин оюмча мындай бир оору бар эле, анан ошо ооруга алып келип аябай жаман ооруга алып келиши мүмкүн. Сагызды жутуп алса эмне болот? Сагызды жутуп алса бир ооруга бир организмге жабышып калышы мүмкүн. Бирөө жутуп алса эч нерсе болбойт, бирок көбүрөөктөн жутса, бирок билбейм, операция болуп калышы мүмкүн. Менин оюмча ашказаныңа жабышып калат деп ойлойм. Сенде сагызды жутуп алсаң көп оорулар болот деп ойлойм. Ашказаныңа жаман болот деп ойлойм. Сагыз ашказанга жармашып калат. Ал эми сагызды жутуп алса эмне болот? Ичи ооруйт. Сагызды жутуп алса эмне болот? Ичи ооруйт. Коомдук жайларда же болбосо жаныңарда бирөө иштеп жатса, анын жанында сагызды оозду ачып, катуу чайноо маданиятсыздыкка жатат. Ошондуктан сагызды оозду жаап, үндү чыгарбай чайноо керек. Мындай үндөр кыжырды келтирет. Достор, сагыз бул тамак эмес. Ошондуктан аны жутканга болбойт. А бирок эгер кокустан жутуп алсаңар, эч нерсе деле болбойт. Негизи сагызды тамактанып бүткөндөн кийин 20 мүнөт аралыгында гана чайнаш керек. Тармак экен, эмне кылдыңыз? Карап көрсөм болобу? Болбойт. Муну деген мен сен менен ойнонош үчүн даярдадым. Жана сен мени жеңдиңби? Эми мен сени жеңем. Азыр о кум саатты көрдүңбү? Ушул кум сааттын убактысы бүткөнчө кимдин оозуна көбүрөөк сагыз батса, ошол жеңди. Ким жеңсе болсо, кийинки экспериментти ошол баштайт. Ура, мен баштайт турбаймынбы? Азыр көрөбүз. Даярсыңбы? Ооба. 1, 2, 3, старт. Қоңмен қамыла! Мадыраш болуп ушунчалык кыйынсыңбы? Кантип жеп салдың онун баарын? Мадыраш дейт. Мадыраш деле кыйын бекен? Тарма байкам, биз жеп аткан сагыздар деле пайдасы бар экен, Аябай пайда болуп турбайбы мунун баары?
мисалы тамак жеп бүткөндөн кийин тамакты сиңирет, жагымдуу жут келтирет, Анан дагы достор, белгилүү гана убакыттарда гана чайнап, ачка болгондо чайнабай коюш керек. Демек, күнүмдүк жашообузда кеңири колдонулган сагыздын пайдалуу жана зыяндуу жактары бар экендигин унутпашыбыз керек достор. Туура айттымбы, Мадыра баш? туура тааныман ки.